Балконда чоңойгон адамдар да буларчы. Чоңдордун кызматкерлеринин мындай авторитеттүүмүн, мен кыйынмын деген бизнесмендердин балдар кыздары судья болуп иштеп атат. Айым үчүн мен 5 жылдан бери мен анда соттон сотко сүйрөп жүрүштү. Мен ошон үчүн ушунчалык нааразымын. Угуп аткан элдер, билип аткан, көрүп жүргөндөр мен ак жерден ушинтип күйгүзүп туруп, ушун бир жакты кылып туруп, албай барак неметип койду. Ошондон арган наоборот ушундай таса жасабай, наоборот мамлекетти тонап жеп ичиш керек экен деп өзүм ушундай эмеде азыр ошондой эмеде ситуацияда жүрөм. Опять кайта мен дагы ушундай эмеге түшүп болдум. Стресске түшүп болуп жүрөм азыр. Ошон үчүн калыстык менен карап чечип берсеңиздер суранам. Урматтуу мамлекеттин башчысы Садыр Нуркожоевич. Коллеги, Адабаева, судьялар Омаралиев, Абсатарова, катчысы Кулбатырова, тараптардан Луис Сотобаева, аңды өкүлдөрү Жунусов жана Жапаев, жоопкер Албаевдин өкүлү Батаев, Кыргыз Республикасынын президентинин ишик башкармасынын өкүлү Эсеналиевдин катышуусунда ачык сот жыйналышында Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2026 жылдын 4 февралындагы чечимине карата Сотобаеванын жана анын өкүлү Жунусовдун келтирген апелляциялык даттанууларын карап, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 343-344 беренелерин жетекчиликке алып, соттук коллегия аныктады. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2026 жылдын 4 февралындагы чечими өзгөртүүсүз Сотобаева жана анын өкүлү Жунусовдун апелляциялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылган. Аныктамага нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассациялык тартипте 3 айлык мөөнөттө даттанууга укуктуу. Балконда чоңойгон адамдар да буларчы. Чоңдордун кызматкерлеринин мындай авторитеттүүмүн, мен кыйынмын деген бизнесмендердин балдар кыздары судья болуп иштеп атат. Поэтому они не знают, не понимают. Момундай жизньди, момундай карапайым элдер кантип алданып, эмелерге канчалык кыйналып, жанакындай Албаев окшогондорго алданып калганын, кантип вынужден болуп акчаны айла жок берип атканын булар түшүнбөйт. Потому что булардын башына мындай келген эмес. Булар Наподова, Алыбаева вот эметкен адамдардын балдар кыздары иштеп атат азырчы. Почему? Потому что у них есть возможность, у них есть состояние. Поэтому алар түшүнбөйт, ошон үчүн айтатпы, анакей печать жок депчи, печаттын алдамчы сага эмеде печать басып береби. Бул кишинин печаты бар экен. Буну ыйлап жүрүп эже ошону доказать этип атат да, мына 701 сомдон төлөй турган жерге бул 15 000 сомдон, 18 000 сомдон, 18 000ден баштаган 18 000 сом. Анан кийин 16га түшүп турабы? Анан кийин жүрүп отуруп 12 000га түшүп атат да. Анан 12ге түштү. Ошонун баарын көрүп туруп, билип туруп, бирок билгиси, көргүсү келбей атат. Эмнесе закон боюнча печать болуш керек да. А печатты кайсы машина саат басып берет? Мен укуктук Бул кишинин печаты бар бекен, жок да. Муну колап. Мен араңдан соруп койдум. Булан башка бирөөгө өткөзүп эмесин тартып алаткан кишилер печать басып берет. Азыр болсо далилдесе болот. Азырчы мына бүт жана М-банк тудасы да электронный кошелек менен ал убакта жок болчу да. Начиная от 12 по 19, 20 год не было же такого. Наличка алчу да булар. Кантип далилдейт? Анын баарына мен кол кой десе пошел кет анда деп коркутуп үркүтүп бул кишини. Кеп ошондон чыккан да. Демек бүгүнкү соттордун чечими мыйзамсыз, булар мындай жизненный, практический эмеге мындай, могул эжелер, мындай карапайым адамдар кабылган беззаконияга алар кабыл көргөн эмес. Булар семьясы кабыл көргөн эмес. Ошон үчүн булар бүт баары как масло должно быть. Печать должен быть дейт. А печать каякта печать? Мына азыр айтса болот. Азыр мондай бүт электрондун порядкка кетип атпайбы? Канча төлөндү, эмне болду аны банк аркылуу соттун эмеси менен, чечими менен чыгартып алса болот да. Определить этип турупчу, изъятие кылып алып туруп анан далилдесе, мурда жок болчу да. Мурда жок болчу, ошон үчүн жок экен деп 1 315 000 сомду бул эже кечип кой алабы, пенсиялары 75ке чыккан, кантип кечет? Ошондо болот да.